Үчүнчү кадам — бул кадрдык стратегия. Кандай гана заманбап технологияны алып келбейли, жери ири каржылоо кылбайлы, квалификациялуу адис жок болсо, бул натыйжа өзүнүн натыйжасын бербейт. Бул биздин эң орчундуу, оорулуу чекетибиз. Бүгүнкү күндө адистиктердин тартыштыгын жоюшубуз керек. Кыргызстанда 89 жогорку окуу жайлары иштегени менен биздин коопсуздукту камсыз кылган төмөнкү адистер жокко эсе. Мисалы, лимнологдор. Булар көлдөрдүн ички процесстерин изилдөөчү фундаменталдык адистер. Глицологдор жана гидрогеологдор. Булар мөңгүлөрдүн жана жер алдындагы суулардын балансын эсептөөчүлөр. Геодезисттер жана картографтор, санариптик карталарды жана космостук мониторингти башкаруучулар. Ушул 8-9 багытта мамлекеттик буйрутманы калыптандырып, университеттерде бакалавр жана магистр программаларын ачып, практикалык база катары Ысык көлдө туруктуу илимий экспедицияларды уюштуруу зарыл.